Biz sizlerge kayradan unalarda көрсөтүүнү тартуулайбыз. Бул биздин биринчи унаабыз. 2002-жылы чыгарылган 2.5 объемдогу дизель Audi Allroad деп жазып коюптур. Мына көрүңүздөр. Чоң жип унаалардан калышпаган унаалар деп койсок болот. Мына жерден бийиктигин карасаңыздар. Бул дөңгөлөктүн размерин азыр сиздерге айтайынчы. Канча размерде экен бул? 225-ке 60-17 размердеги унаа экен. Бийиктигин көрсөңүздөр, 17 дисканы салгандан кийин албетте бул унаанын бийиктиги бийик болот. Биз ошондой болсо дагы сиздерге номерин басын көрсөтүп кетели. Bunun жанында кызыл түстөгү Passat B3 турат. 91-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу жакшы кузуктары, краска берилбегендиги байкалып турат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Таза экен. Универсалга кызыккандар болсо көрүңүздөр. Кызыл түстөгү универсал. Мына көрүңүздөр, ички салондагы сиздерге көрсөтүп кетели. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, панелдери жакшы, скоросттор дагы жакшы, магнитофон бар, сидендерге чехол кийгизилген. Бул жактары дагы арткы поликтер, алдында дагы полик бар. Готовый деп койсок болот. Баасы 150 000 сом экен. Номерини жакшылап жазып алган болсоңуздар, биз бул жердеги Odyssey'ди көрсөтөбүз. 2000-жылы чыгарылган 2.3 объемдогу расход 8.12 деп жазыптыр, көрүңүздөр. Баасы $3200 экен. Мен сиздерге бул унаанын дөңгөлөктөрүн көрсөтүп коелу. Зимний резинде. Зимний дөңгөлөктөр салынып турат. Артынан көрүнүштү жакшы. Задний камера дагы бар экен. Артынан кошумча фартуктар турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ал эми биз бул жерде Volkswagen Golf 4-тү көрсөтөбүз. 260 000 км жүрүптүр. 2001-жылы чыгарылган. Объем кайсы объем экен жазылбаптыр. Бирок сиздерге калган жактарын көрсөтүп кетели. Басы $3300 экен. Сиздердики бекен? Объем кайсы? Те же глаза удивления. Басы акыркы басы канча? $2800 берет экен. Мына көрүңүздөр, коробкасы автомат. Бирок бул унаага сиздерге бир аз эскерте кетебиз. Бул унааны химчистка кылуунун кереги жок. Жакшы экен. Мындай кошумча моундай салынган. Панелдер жакшы зачта болуп турат. Эми бул рулдага дагы чехол салынган, көрүп турасыздар. Бул жерде артындагы бензин бакты ачуучу кнопкасы бар экен бул жерде. Ал эми сиздерге дагы кошумча эмнени айтып кетсек, бул жагында арткы жагында колонкалар бар, сиздендери жакшы, моундай эмелер бар экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул унаанын арты жактарын дагы көрүп кеттиңиздер. Биз сиздерге башка унааларды көрсөтүүнү улантабыз. жылы чыгарылган 2.3 объемдогу Audi S4 көрсөтөбүз. Audi S4 зимний баллондордо турат. Көрүп турасыздар. Yokohama фирмасы экен. 175 000 сом сурап жатат экен, көрүңүздөр. Бул унаанын ички салонунда бул кандайдыр бир жагымдуу жыт келип атат десе, бул жакта моундай жыт бергич бар экен да. Бул унаада дагы мындай панелдерге зачты коюптур, көрүңүздөр.
чехол кийгизилген. Көрүп турасыздар. Audi 100-2.3 объемдагы. Audi S4ге кызыккандар болсо көрүңүздөр. Биз силерге кийинки унааны көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде болсо BMW турат. Ушуну дагы силерге көрсөтүп кетели. 2.5 объемдагы 95-жылы чыгарылган 411 000 км жүрүптүр. Баасы 140 000 сом экен. Коробкасы механика, 5 ступка. Могу дискаларын караңыздарчы. Көзгө жагымдуу жакшы дискалардын бирөөсү экен. 215 45 17 размердеги диск экен, көрүңүздөр. Артында дагы сатамын деп жазып коюптур. Бишкек номерде 5333 деген номерде турат экен. Ал эми биз силерге мунун жанында дагы бир унааны көрсөтөбүз. 98-жылы чыгарылган 3.2 объемдагы Mercedes-Benz'ти көрсөтөбүз. Кара түстө. Өтө кооз, көзгө жагымдуу Mercedes'тердин бирөөсү деп койсок болот бул унааны дагы. Көрүп турасыздар. Бул унаанын баасы $4500 экен. $4500 биз силерге кыска кылып бат-баттан көрсөтүп, кийинки унааларды көрсөтүүнү уланта берели. Бул жерде 95-жылы чыгарылган 1.6 объемдагы Audi A4 турат. Баасы $3000 экен. Кызыл түстөгү. Мунун жанында дагы бир силерге Passat витрини көрсөтүп кетели. 89-жылы чыгарылган 1.8 объемдагы. Силерге арты жактарын дагы азыр көрсөтүп кетебиз. Бул унаада дагы урулган, чыйылган жерлери, жасалган жерлери жок. Летний дөңгөлөктө, арты жактары летний, алды зимний экен, көрүңүздөр. Эми бул унаанын номери жок. Биз кийинки унаага кете беребиз. Номери жок болсо, кийинки унааны көрсөтө беребиз биз. Nissan Almera деген унаа болуш керек бул. Бул унаанын дагы аты жазылбай калыптыр. 2003-жылы чыгарылган 1.5 объемдагы, баасы 210 000 сом сурап жатат экен. Көрүңүздөр, эми биз бул жактан Volkswagen Vento'nu көрсөтөбүз. 93-жылы чыгарылган 2 объемдагы Volkswagen Vento. Көрүңүздөр. Бул унаадагы абалы жакшы экен. Баасы жазылбай калыптыр. Биз силерге кийинки унааларды көрсөтө берели. Бул жерде кызыл түстөгү Ford Focus көрсөтөбүз. 2002-жылы чыгарылган 2 объемдагы, коробкасы автомат, 8-10 расход кылат деп жазыптыр. Вложение не требует. Баасы $2300 экен. Көрүп алыңыздар. Кызыл түстөгү универсал Ford Focus. Салонда да токту. Салондун ордуна силерге көрсөтүп кетели. 150-ге берем. Окончательно. Эч жеринде калат. Коробкасы автомат. Сидендерин силерге айта кетсек, бул унаадагы сидендер таза. Шимтска жасоонун кереги деле жок. Эгерде өзүңүздөр кааласаңыздар, бир реальный клиент болсоңуздар, келип сүйлөшүп көрсөңүздөр, көрөсүздөр абалында. Бүт иштейт. Бак акыркы баасы канча мунун? 150. О, беришти 150. Беришти уже. Аркыда бердим, мен бербей койгом 155 та. Бирок азыр берем.
155'e beresiz hazır. 150'ge berem. 150'ge beresiz mi? 150'ge berem. Akıda berbe koygaныma demek oldu. Бербей койгонуңузга азыр берейин деп аткансыз да? Урматтуу достор, көрүңүздөр 150 миң сомго эгерде Ford Focus'ты издеп жүргөн болсоңуздар, көрүңүздөр. 4 балону зимний. Ошко барганда 4төнү салганмын да. Аха. Шип салганмын. Мысы келген булчу. Аха. Участок алмашып алдым эле. 4төнү салдым, ошондо 8 миң болуп кетти. 4 балону сугун шип. Перевалга ошону сала койдум эле. Ошойдон калдым. Мунун коробка, мотору, ходовой жактарын жасаочу жерлери барбы? Жок, вложение жок. Бүт баары жок. Зың. 2 айдан бери таксовать этип жүрөм мен шаарда. Жакшы. 10-11 экен. Расход шаардачы. Трассада 7-8 экен. 7-8. Автомат. Эки объемда булар, ошон үчүн трассада бир аз көбүрөөк жеп калат. Шаарда пробка. Шаарда 10 10 болсо, трассада Трассада 7-8 эт. Мен наоборот айтып койдум, кечирасыздар. Мына ушундай достор, биз сиздерге кийинки унааны улантабыз. Биз бул жерден сиздерге акыркы бул видеодагы акыркы унааны көрсөтүүнү улантабыз. 2003-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу Volkswagen Golf 4 турат экен. Ушуну сиздерге көрсөтүп кетели. Объем 1.8, баасы болсо $5000 экен. Краскасын караңыздарчы, өзүнүн родной краскасы экен. Бул дискалары дагы көзгө жагымдуу экен. 205 55 16 размердеги дөңгөлөктөр дискаларда турат экен. Мына ушундай достор, видео жаккан болсо лайк басып, сурооңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздердин сурооңуздар боюнча дагы унааларды тартабыз.